Алина Сонобаева кесиби боюнча музыка адиси, бирок турмуш шартка байланыштуу учурда райондук социалдык фонд башкармалыгында эмгектенет. Күнүмдүк тиричиликтин айынан комузда кол ойнотууга убактысыз жок болуп келген каарман бул кароо сынакка өз өнөрүн сынап көрүү үчүн катышты. Убактыбыз тар болуп калды бул сынакка даярданганга. Бирок ошентсе дагы өзүбүздүн жетекчилигибизге, коллективиме чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жардам берди, чоң салымын кошту. Ошолордун күчү менен бүгүн катышып отурам. Бир эле өнөрүм бар, комуз чертем. Бала кезимде музыкальный школаны бүтүргөм, 96-жылы бүтүргөм. 20 жылдан ашты, көптөн бери комузду да кармай элек болчумун. Быйыл бул сынакта кармоого туура келди. Өзүм да сагыныптырмын. Кыргыз аял затынын баатырдыгын, акылмандыгын, көрөгөчтүгүн жана даанышмандыгын даңазалаган Даткайым кароо сынагы райондо алгачкы ирет өткөрүлдү. Сынактын шарты боюнча саламдашуу, кыргыздын чыгаан айымдарынын образдарын жаратуу менен аны сахналаштыруу жана өз өнөрүн көрсөтүү, улуттук тамак-аш менен өз колунан жасалган кыргыздын саркеч кийимдерин элге тартуу тапшырмалары берилген. Сынакка 30 жаштан ашкан жалпы 7 айым катышты. Бүгін мекемелер арасында Даткайым фестивалі болуп атат. Ошол эки бир жума даярдандык. Мен буга чейин катышкан деле эмесмин, биринчи жолу катышып атам. Анан азыр эми билбейм, тушоом кесилип атат окшойт. Мындан кийин дагы мындай болуп калса, тушоом кесилди деп дагы болгондорго катышып каламбы деген үмүт бар. Мен бүгүн Курманжан Датканын образын жаратканга аракет кылдым. Бул келбетим азыр өнөрлөрдү көрсөтүү, ырдап бийлеп бериш керек экен. Ошондо ырдаган атам жаштарга деген эле. Дем кошуп, аябай энергия алып атам да мен. Ушунчалык жакшы. Салабатынан жазбаган датка илки басып, өмүнүн жанына келди да. Даткайым сынагында кыргыз элинин чыгаан айымдары, баатырлары болгон Каныкей менен Айчүрөк, Жаңыл Мырза менен Кыз Сайкал, Уркуя Салиева, Сабира Күмүшалиева, Таттүбү Турсунбаева, Бүбүсайра Бешеналиева жана Курман Жандатка энебиздин образдары катышуучулар тарабынан сахналаштырылды. Бул самалык маданий иш-чараларга суусап калган көрүүчүлөрдүн да купулуна толду. Бизге аябай жагып атат. Айыл өкмөттөрдөн, жерлерден ушундай кароо сынактар болуп атканына мен ошого кубанып атам. Бүгүнкү иш-чара жакшы. Соцфонддордун жамааттары жакшы колдоп келишкен. Жанагы улуттук тамак-аштар менен кыргыздын беш бармагы, олобо ушундай тамак-аштар менен жалпы коллективдерине ыраазымын, рахмат. Ошолор жакшы даярданып келишиптир. Мен ошолорду колдоп да келдим. Сынактын соңунда баш байгени Жумгал райондук социалдык фонд башкармалыгынан катышкан Алина Сонобаева жеңип алып, Даткайым төш белгисине татыса, биринчи орунду Жумгал райондук билим берүү бөлүмүнөн катышкан Айжанат Бекташова, ал эми экинчи орунду номер 26 кесиптик лицейинин кызматкери Гүлзат Досаева, үчүнчү орунду райондук салык кызматынын атынан катышкан Кызылкүл Чекирова алды. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер ыйгарылып, сыйлыктар тапшырылды. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.